Кочкор районунда карышкырлар жылкыларга кол салып жатат. Бул тууралуу Кочкор районунун Каракүнгү айылындагы малчылар билдиришти. Алар социалдык тармактар аркылуу мергенчилерге кайрылышкан. Анда Кочкор жана Тоң райондорунун жайлоолорунда карышкырлар күч болуп, күн сайын жылкыларга кол салып жеп жаткандыгы айтылган. Калифорниянын полициясы 40 жаштагы жаранды балдарын өлтүрүүгө шектеп кармады. Бул тууралуу CNN ТВ билдирди. Мэтью Тейлор Колуман 40 жаштагы Санта-Барбаранын мугалими 2 жашар уулун жана 1 жашар кызын өлтүргөндүгү үчүн кармалган. Кылмышкер аялымдын кенинин айынан балдар желмогуз болуп калышты деп түшүндүргөн. Ал балдарын Мексиканын аймагына алып барып, суунун боюнда аңчылыктын мылтыгы менен атып, сөөктү жашырган. Полиция кызматкерлерине Колумандын аялы кайрылган. Ал күйөөсү телефонду көтөрбөй жаткандыгын айткан. Полициянын изилдөөсүндө Колуман Мексиканын чек арасын кесип өткөн. Балдардын жансыз денеси Мексика полиция кызматкерлери аркылуу табылган. Кылмышкер өзү АКШдан кармалган. Ал кандайдыр бир теорияларга ишенгендиги белгилүү болгон. Мен анын туура эмес экендигин билдим, бирок бул биздин дүйнөнү сактап калуунун бирден бир жолу деген Колуман. 2 жаштагы наристе унаанын астында калып каза тапты. Окуя 11 августта 19:00 чамасында райондун Кеңеш айыл аймагында болгон. Анда 1996 туулган жаран Honda үлгүсүндөгү унаасын жууп жылдырып жаткан учурда бир тууган агасынын 2019 туулган кызы дөңгөлөк астында калган. Наристе алган жаратынан улам ооруканага жеткирилген. Кыздын баш сөөгү жабыркап 4-даражадагы дене жаракаты деген диагноз коюлган. Бирок кыз 7 саат жашап, андан кийин чарчап калган. Окуя боюнча баланын ата-энеси эч кимге арыздоосу жок экендигин билдирип, арыз жазуудан баш тарткан деп айтылат милициянын маалыматында. Президент Садыр Жапаров Билим берүү жана Илим министрлигинин мектеп окуучуларынын ата-энелеринен акча чогултуу демилгесине каршы. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ал мекеменин бул демилгеси мамлекеттик саясаттын коррупцияга каршы күрөшүү жаатындагы негизги багыттарына каршы келерин белгилеген. Буга окшогон кошумча төлөм төлөө механизми билим берүү тутумун жакшыртууга эч кандай реалдуу пайда алып келбейт. Тескерисинче, окуучулардын ата-энелерине жүктөлгөн түйшүк. Мамлекет башчы жалпы билим берүү уюмдарына мыйзамсыз акча жыйноолордун эч бирине жол берилбестигин бир нече ирет белгилеп өткөн. Мектептерде ар кандай максаттарда түрдүү шылтоолор менен акча жыйноого кескин түрдө тыюу салынышы керек. Мектептин өкүлдөрү тарабынан бул сыяктуу жасалган бардык иш-аракеттер билдирилип турулушу зарыл, деди Султанбаев. Ошондой эле ал башталгыч жана орто билим алуу баарына бирдей жеткиликтүү болушун камсыз кылуу керек экендигин айткан. Базар Коргон районунун Каба айылында үй жана сарайлар өрттөндү. Бул тууралуу бүгүн 13 августта Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Кырсык Шайдылда көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен жалпы аянты 40 чарчы метр үйдүн чатыры, аянты 105 чарчы метр 2 кабаттуу сарай, 400 түк саман, 690 түк чөп толугу менен күйүп кетти. Өрт кошуна жайгашкан үйдүн сарайына өтүп, аянты 100 чарчы метр жыгач устундуу шифер жабылган 2 кабаттуу сарайдын чатыры 450 түк чөп толугу менен өрттөндү. Учурда өрттүн себеби такталууда. Садыр Жапаров президенттин иш башкармалыгынын алдындагы автотранспорт бирикмеси тарабынан райондук администрация башчыларына 60 миллион сомго унаа сатып алууга жарыялаган тендерди жокко чыгарууну тапшырды. Бул тууралуу 13 августта мамлекет башчынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Бул чечим өлкөнүн экономикалык оор абалын, ошондой эле аталган маселе боюнча коомчулуктун пикирин эске алуу менен жана бюджеттин өтө зарыл болбогон чыгымдарын азайтуу үчүн кабыл алынды, деди Эрбол Султанбаев.